Жогорку кеңеш талкуулаган олуттуу маселелер жана элдин жашоо нугун аныктаган мыйзамдар парламент көрсөтүүсүндө. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүнүн анонсу менен тааныштырабыз. Чек ара чатагы чыккан аймактын эли бийликке кандай талаптарды койду? Депутаттар тобу Баткен жергесине барып эл менен жолукту. Канча бийлик өкүлдөрү болсо ошонун бардыгына айтылып келет, дайыма айтылып жүрөт, бирок мунун маселе чечилбейт деп. Коопсуз шаар программасынын ООШ иштары тармактык комитеттин депутаттары көчмө жыйында долбоор кантип жүзөгө ашып жатканын көрдү. Душанбе 22 миллионго ушул проект ишке ашыргандагы ушул күнү 53 миллион долларды өздөрү иштеп уже акча табышканда мамлекетке түшкөндө ошонун баарычы. Дыйкандын бекерге кеткен эмгеги, картошканы кантип сатабыз? Эл өкүлү Ысык көлдө чарбагерлер жана ишкерлер менен көйгөйдү талкуулады. Картошканын баасын көтөрө албайт экенсиңер, чириги эмнеден себептен билбейт экенсиңер. Анан эмне себеп керек ошо? Бир бак тиксең миң сооп. Жогорку кеңештин спикери баштаган депутаттар, кызматкерлер ишембирикке чыкты. Бишкек шаарында бир көрүк чыгарып турган жакшы биздин ушул бак дарактардан болот деген тилекти айткым келет. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун тапшырмасы менен депутаттар Төрөбай Зулпукаров, Табалды Тиллаев, Карамат Орозова, Курманкул Зулушев жана Айнуру Алтыбаева кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги абал жана түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар менен жеринен кабар алуу үчүн Баткен облусуна барды. Эл өкүлдөрү алгач жаракат алып ооруканада жаткан жарандардын абалын сурады. Андан ары Аксайга барып жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, алардын койгон маселелерин укту. Төрага Дастанбек Жумабеков Баткенге барган депутаттар менен сүйлөшүп, эзелтен эри шаркак достук мамиледе жашаган эки коңшу мамлекеттин ынтымагы маанилүү экенин билдирип, түзүлгөн кырдаалды тынчтык жолу менен чечүү зарылдыгын белгилеген. Эскерте кетсек, кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде болгон жаңжал 14 март күнү Жогорку кеңештин жыйынында тиешелүү мекеме жетекчилери менен бирге жабык эшик артында талкууланган. Биздин келген негизи максатыбыздын бири ушул элдерге барып көрүп, ушу жабыркагандарды көрүп, элди көрүп, бүгүнкү күнгө чейин биз палатада көтөргөн маселелердин кимиси аткарылып атат, кимиси аткарылбай атат, кандай жолдо болуп атат, ошону билиш үчүн келдик. Элдер менен жолугушуп, чек арадагы абалды көрүп атабыз. Чындыгында келгенде биздин ушул элдерибиздин аябай бизге жолугушуудагы бизге карата айтып аткан көйгөйү өтө агрессивдүү. Себеби дегенде бул көйгөйлөрдүн бардыгы канча бийлик өкүлдөрү болсо ошонун бардыгына айтылып келет, дайыма айтылып жүрөт, бирок мунун маселе чечилбейт деп. 17 мартта Аксы окуясына туура 17 жыл болду. Бул күнү Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган бийлик өкүлдөрү Алато аянтындагы апрель жана Аксы окуяларынын курмандыктарына тургузулган эстеликке гүл коюп эскеришти. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 адам каза тапкан. Ушул жумадан тартып, жол эрежесин бузгандар колуна айып пул кагазын ала баштады. Бул арада тармактык комитеттин депутаттары эреже бузууларды аныктаган мониторинг борборуна көчмө жыйын өткөрүп, долбоор ушул тапта кантип иштеп жатканы менен таанышты. Эл депутаттары мүчүрүштүктөрдү жоюу сунуштарын берди. Бул долбоорду өкмөт өзү аткара албай, акыры 35 миллион долларга Вега компаниясына баалап бергени боюнча дагы талаштуу пикирлер чыкты. 10 көчөгө коюлган видео камераларга түшкөн эреже бузуулар ушул мониторинг борборунда иштелип чыгып, айып пул кагаздары жазылууда. Башкармалыктын билдирүүсү боюнча 4 марттан тартып 10.500ден ашуун жол эрежесин бузуу келип түшкөн. 4500 токтом чыгарылып, Кыргыз почтасы аркылуу даректерге жеткирилүүдө. Учурда экинчи фаза боюнча иш кызуу жүрүп, Бишкек менен Чүйдө кошумча 23 жерге видео камералар коюлууда. Долбоор боюнча жалпы жонунан 110 аппараттык программалык комплекс орнотулмакчы. Тиешелүү инфраструктураны жакшыртуу боюнча иштер жүргүзүлүп, ал жердеги баягы жол кыймылы толугу менен өзгөртүлдү. 10 жерге камера коюлганда эле унаа тыгындары күчөдү. Ал эми пландалган 110 аппараттык комплекс коюлса, шаарда такыр эле транспорт кыймылы токтоп калышы ыктымал. Андыктан депутаттар айдоочулардын нааразылыгын жараткан туура эмес жол белгилерин, жол чийиндерин, жол чырактарды оңдоо, оңго солго бурулуудагы жол кыймылын туура уюштуруу зарылдыгын айтты. Пешоход жол өткөнгө чейин сызык канча метр деген болуш керек, ушулардын баарын чийип беришиңер керек. Алар эч жерде жок. Мына бир жерде болсо, экинчи жерде жок. Ушуларды карашыңар керек. Андан кийин силердин соттон башыңар бүтүп отурсаңар. Штрафты дагы бир коррупциялык жол чыгып, мисалы үчүн
конверттерге чейин буякта борборго келип тааныштарын таап 5,5 миңдик штрафты 1000 сом менен өчүртүп салса болот экен деп дагы бир коррупциялык иштерин айтып жүрөт. Ошо кандай чындыгы бар? Эч кандай сырткы факторлор влиять ете албайт. Могул жерде отурган оператор өзүнө түшкөн маалыматты обработка кылат, анын бүт бардыгы архивде сакталат. Тройной контроль, эң акыркы контроль надзорный органга тарап прокуратурадагы любой момент текшергенге капысы бар. Ошон үчүн андай риск бул жерде жок. Өзгөчө көчмө аппарат каерге коюлганын айдоочулар билиши кажет жана ал аппарат коюлуучу участоктарга дагы алдын алган бир белги коюлушу абзел деген талап коюлду. Жол көзөмөл башкармалыгы депутаттардын бул талабын Вега компаниясына жеткирип, көчмө аппарат үчүн атайын логотип иштеп чыгууну сунуштамай болду. Же формасыбы, же машинанын белгиси болобу, ушундай койбосоңуздар болбойт муну. Так болуш керек, водительдер билиш керек аны. Ансыз маселеге көп суроо болот булат. Кайдан тартып алды, эмнени тартып алды? Логотип иштеп чыкса, машиналарына логотип койдуртуп, анан кийин жана кызматкерлерине дагы бир какой-то жилет же неме сыяктуу кийгестирип, буну жөнгө салабыз. Шаарда ар башка имараттарга орнотулган камералар бар. Аларды дагы коопсуз шаар долбоору менен бириктирип иш жүргүзсө, жол эрежесин бузуу гана эмес, башка толгон токой кылмыштардын бети ачылмак дешет депутаттар. Бишкек жана Ош шаарындагы наружный видеонаблюдение боюнча өз отдельный мыйзам бар. Ошол мыйзамдын негизинде ошол баягы коюлган камералар тигил жака интеграция болуп, общий бир чоң дата центр куруп, ошол коопсуз шаар долбоору толук кандуу иштей турган сунуштарды Ички иштер министрлиги тарабынан министрдин жетекчилиги менен өкмөткө да Гос комитетке бердик. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков коопсуз шаарды жоопсуз шаар деп сыпаттап, долбоордун наркы өтө эле кымбат болуп калганын айтып, нааразылык билдирди. 35 миллион доллар бул долбоордун баасы. 35 миллион доллар. Ошол 110 АПК Кыргызстанга эсептелген 110 АПК. Азыр ошо 10 коюшту. 10 коюшту да. Эми эсептеп көргөнчү ар бир АПК 300 миң доллардан болуп атпайбы? Тендерди уткан Вега компаниясы Орусия менен Казакстандын тажрыйбасын көрүп, баарын санап чыгып, көзү жеткен үчүн Кыргызстандын коопсуз шаар долбооруна каражатын салган. Белгилей кетсек, бул программа 7 жыл бою ызы-чуу менен коштолуп, долбоорду өкмөт жүзөгө ашыра алган эмес. Душанбе 22 миллионго ушул проект ишке ашыргандагы ушул күнү 53 миллион долларды өздөрү иштеп уже акча табышканда мамлекетке түшкөндө ошонун баарычы. А биз бул жерде 2 эсе кымбат кылып, биз тендерди кымбат өткөрүп, ошол компанияга аябай көп пайданы көрсөтүп койгонбуз да. 10 миллион деген бул сөз ошол 35 миллион долларды чыгарып алуу деген сөз да. Ал бул проект 2 эсе кымбатка сиздер ошону берип жатсыздар. Бул ушул жерде турат да. Депутат Ормонов кесиптешинин пикири менен макул эмес. Ал бюджеттен коопсуз шаарга каражат кетпегенин эске алып, долбоор инвесторлордун акчасы менен жүзөгө ашып жатканын белгиледи. Эми компания салган каражатын кайтара алабы же жокпу, ал башка маселе. 2,5 миллиард акчасын салган компания менен биздин эмне кандайдыр милдеттеме барбы? Штраф болбой калса төлөп беребиз деген же жокпу? Жокпу? Бул ошол компаниянын өзүнүн акчасы. Бюджеттен бир тиын кеткен жок, туурабы? Алар өзү ушундай рискке барып акчасын алып келип салышты бизге. Комитет жыйынында депутаттар сырттан келген унаалар көп экенин белгилеп, жол эрежесин бузган маалда алардан дагы айыппул өндүрүү жолдорун тапкыла деген тапшырма берди. Шаар ичинде камералар коюлган соң патрулдук милиция ар кайсы жерге туруп тоскон адатын токтотушу керек деди эл өкүлдөр. Токтомдор мамлекеттик тилде жазылсын деген дагы тапшырма коюлду. Белгилүү болгондой, унаа кимге катталган болсо ошонун дарегине айыппул барат. Коопсуз шаарды ишке ашыруудагы негизги көйгөй ишеним кат менен унаа айдап жүргөндөрдө. Учурда унааны каттатуу кандай болууда? Муну билүү үчүн депутаттар Бишкектеги транспорт каражаттарын каттоо департаментине алдын ала билдирбей барышты. Чынында мында элдер бир унасын каттоого кое албай, 2-3 күнгө чейин кезек күтүп жүргөнүн айтып даттанышты. 6-сында ошол мо акт осмотрду алгам. Почти жарым күн турдум го. Де жакта 3 катар очередь менен турдук да калдык. Андан бери анан эми бүгүн кайра келсем, азыр кичинекене берем менен. Бул жерде бир да киши жок да. Же ар жак бетинде жок, же банкта жок, же кире бериште жок. А канча киши күтүп турат. Маселен, эгер биринчи күнү кезек жетпей унаасы катталбай калса, эртеси күнү кайрадан түшкө чейин кезек күтүп,
техникалык кароодон өткөрүшөт. Ачпайсыздар, албетте кыскартпайсыздар, кечинде жетмесен турбайсыздар. Ошону адетти кыскартабыз. Ал нече раз иштебиз болгон сотур кызматкерлерибизге канча болсо. Транспорт каражаттарын каттоо ушунчалык кыйынга турса, кантип коопсуз шаар долбоору жүзөгө ашат? Чоң кезектен тажаган эл акыры жең ичинен сүйлөшмөйгө өтүп, коррупция пайда болот деген депутаттар кыска мөөнөттө ишти тартипке салгыла деген тапшырмасын берди. Депутаттар бир күн кайрадан текшерип келерин эскертишти. Ысык Көл облусунда картошканын баасы 4-5 сомдон болууда. Кардар аз. Эми дыйкан өндүргөн картошкасын 1,5 айдын ичинде сатып албаса, иши кыйын. Элекүлүү Абылкайыр Узакбаев Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү менен бирге Ысык Көлгө барып, чарбагердин маселесин чечүүнүн жолдорун карады. Дыйкандарга кызмат көрсөтүүнүн шарттары жакшырып бараткан менен алар өндүргөн продукцияларын сатып өткөрүүдө көйгөй жаралган учурлар көп. Быйыл республикабыздын картошка өстүргөн дыйкандары чыгашаларын актай албай калышты. Айрыкча Алай, Нарын, Ысык Көлдө бул маселе курчпойдон калууда. Эл депутатынын Ак Суу районунун 30 уул айылына келгендеги максаты да ушул. Орточо эсеппен алганда биз 1,5 миллион тонна картошка эгин алат экенбиз. Түшүнүп алабыз. Кыргызстанга 600 миң тоннанын тегерегинде картошканы биз өзүбүз пайдаланабыз. Кайра 300 миң тоннанын тегерегинде кайра эгин кылып, аны үйрөн кылып сөбөбүз. Калган картошканы биз эмне кылышыбыз керек? Маселеге ошондо болот, туурабы? Айтылган маалыматтарга таянсак, быйыл өндүрүлгөн картошканын көлөмү республиканын керектөөсүнөн 2 эсеге арбын. Ал эми чет жактарга экспорттоонун мүмкүнчүлүгү чектелүү. Дыйкандардын өкмөттөн күткөнү жардам. Айыл чарба министри саясаты жок да. Эмне үчүн перекупщиктер алыш керек? Өкмөт өзү алып, өзү кетирбей мында дыйкандардан алып өкмөт. Эмнеге тышка чыгарбайт өзү? Картошканын өтпөгөнүнүн дагы бир себеби кошуна мамлекеттердин өзүнүн ырыгын коргоп жатканы менен байланыштырса да болот. Экинчи жагы картошканын түшүмү мурдагы жылдарга караганда кыйла жогору болгон. Азыркы учурда ушундай болуп атат. Башка мамлекеттерде дагы баа 5 сомдон болуп атат да, 5-6 сомдон болуп атат. Ошондуктан биздин Айыл чарба министрлигинин милдети болбосо да ушулардын баардыгын силердин башка мамлекеттерге өткөзгөн үчүн барып азыртадан эле эмдиги жылга да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Болору болду, эми быйыл эмне кылалы деген суроонун коюлганы да туура болду. Сиз азыркын айттыңызчы, быйыл жазда эмне сөөлө? Ысык Көлгө жарактуу соя сепкиле деп атабыз. Чечевицаны сепкиле деп атабыз. Машпурчаптуу нутту сепкиле деп атабыз. Мамлекет тарабынан дыйкандарга жардам көрсөтүүнүн кандай чаралары көрүлө баштаганын эл депутаты айтып берди. Мында быйылкы жылдан баштап эгин чарбачылыгына 30%дан дотация кирет, туурабы? Ал кандай болот? Үйрөнчүлүк чарбалар жакшы үйрөндөрдү алып келет дагы, ошону 30%-ин үйрөндүн баасын 30% мамлекет төлөп берет. Эл менен болгон жолугушууда ошону менен бирге эле 30 уул айылында 1700 гектар жер алдынан суу чыгып, дренажын тазалоо керектиги, үй салганга жерди трансформациялоонун зарылдыгы туурасында да кеп болду. Жергиликтүү дыйкандар өндүргөн картошкасын мынча узакка сактабай сатып жиберишчү. Көпчүлүгүнүн картошка сактаган жайлары да талапка жооп бербейт. Ошондон улам өткөрө албай жаткан картошкалардын сапаты улам барган сайын начарлоодо. 70 соттук жерге отургузгам, ошондон 25 тонна картошка алдым. Түшүмдүүлүгү жакшы болду. Бирок баа жок. Мына ушундай акыбалда жатат картошкам. Былтыркы баа менен былтыр мен 16 сом 80 тыйындан саткам. Жалпы алганда дыйкандар дагы деле айыл чарба продукцияларын өндүрүү, сактоо, сатып өткөрүү багытында тиешелүү мамлекеттик органдар, бизнес ассоциациялары менен биргелешип иш алып баруу жагын өздөштүрө албай жатканы байкалууда. Ал эми айыл чарба адистеринин аталган айылга дегеле келбегенин чогулган эл бир ооздон белгилешти. Картошкабыз картадай да. Тузга түштүң, алдың, туз жок, калдың дегенде. Андан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Абылкайыр Узакбаев баштаган топ Жетөгүз районундагы ишкерлер менен мамлекеттик кызмат адамдарынын тегереги столуна катышты. Аталган тегереги столдо айыл чарба продукцияларын өндүрүү, сапатын жакшыртуу, сатып өткөрүүнү колго алуу маселеси талкууга алынды. Мында эри бирикмелерди түзүү, дыйкандардын башын бириктирүү зарылдыгы айтылды. Заман талабына ылайык келе турган логистикалык борборлорду уюштуруу, продукцияларды сактап, жакшы баада сатып өткөрүүгө өбөлгө болот. Ал эми өндүрүлгөн продукциялардын сапатын жакшыртууда, түшүмдүүлүгүн арттырууда дыйканчылыктын илим менен болгон байланышын чыңдоо зарыл. Кыргызстанда эң чоң бул өзгөчө бул Ысык Көл өрөөнү бул био жагынан, таза экологиялык жагынан продукция өздүгүнгө шарт бар. Ошондо окумуштуулар келип жолдорун айтып берип, кандайча жанагы оораган алмабакты
жана химия жолу менен неметпей айыктырбай биопрепараттар менен айыктырганга бир жолдор бар. Аны деген окумуштуулар айтпеш керек, дарылап бериш керек. Эгер өндүргөн продукциябыз таза органикалык болуп, эл аралык сертификатка ээ болгондо картошка 5 сомдон эмес, кымбат сатылмак дешет эксперттер. Кыргызстан экологиялык таза продукциялардын жашыл экономиканын өлкөсү боло алабы? Ал үчүн кандай багытта иш алып барат? Айлана чөйрөнү коргоо менен жаратылышка залал келтирбей турган экономиканы ишке ашырса болобу? Мына ушул суроолор 12 мартта депутаттардын катышуусу менен болгон тегерек столдо талкууланды. Жашыл экономика жана курчап турган чөйрөнү коргоо тегерек столдун башкы темасы болду. Анткени акыркы жылдарда абанын булганышы, тамак аш азыктарынын сапаты, калк саламаттыгынын начарлашы боюнча көп суроолор жаралууда. Экологиялык таза эл чарба азыктарын өндүрүү Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө эң актуалдуу маселелердин бирине айланды. Жашыл экономика боюнча демилгечи депутаттардын бири Экмат Байпакбаев тегерек стол өткөрүүнүн башкы максаттарын белгиледи. Бүгүнкү тегерек столдун биринчи максаты жашыл экономика менен биздин жаратылышты кандай алып барабыз. Ушул экөөнүн кандай бирин-бирине баягы чайкаш келбей, бирин-бирин гармонияга алып бара турган биринчи кадамдары ушул. Курчап турган чөйрөнү коргоо менен иш алып барууну шайкеш келтирүү дайым эле оңунан чыга бербейт. Абанын булганышына жол бербөө үчүн көрүлгөн чаралар ойдогудай натыйжа бербеген учурлар арбын. Мындай жагдай айрыкча эл көп жайгашкан чоң шаарларда кездешет. Кийинки жылдары Бишкек шаарынын экологиялык абалынын начарлап кеткендиги боюнча коңгуроо кагылууда. Ошол эле Кыргызгидрометтин бизде стационардык посттор бар Бишкек шаарындачы. Ошолордун данныйларын да алдык дагы. Анан 2018 жылдын июль убагында биз чоң комплекстүү план кабыл алдык. 33 пункттан турган бул план болду да 2018-22 жылдарды камтыйт. Кудай буйрса ушул план ишке ашса, негизи эле экологиялык абал ушу Бишкек шаарында кыйра жакшырат деп биз үмүттөбүз да. Кыргызстан жашыл экономиканын экологиялык таза продукциялардын өлкөсү боло алабы? Ушул багытта иш алып баруу максатында 12 депутаттан турган коомдук кеңеш түзүлгөн. Алардын максаты курчап турган чөйрөнү коргоо, жаратылышка залал келтирбөө жана ошол эле учурда экономиканын өнүгүшүнө жол ачкан, бирин экинчисине шайкеш келтире турган мыйзамдарды иштеп чыгуу болуп саналат. Биздин миндет, жогорку кеңештин депутаттарынын миндети, өкмөт биздин жарандарды коргоо маселесин. Анан калса мен тереңшеңим, ошо келечекте Кыргызстан өзүнүн жакшы брендин азыр биз уран катары көтөрүп атабыз. Кыргызстан жашыл экономиканы страна жашыл экономиканын өлкөсү болот деген ушуну биз көтөрүп кетсек, коомчулук өзү азыр көтөрүп атат. Биз өзүбүз инвестируй Кыргызстан деп атабыз, 3 шака деп атабыз. Бунун баардыгы келечекте бир 5-6 жылдан кийин мен ойлойм, бүгүнкү биздин кадамыбыз ишке ашырып кетет деген. Депутаттын пикирине караганда ысык көлдү коргоо, саркынды сууларды тазалоочу канализациялык тутумду куруу биринчи катардагы маселелердин бири. Көлдүн мүмкүнчүлүгүн пайдалануу менен катар эле коргоо жагында эстен чыгарууга болбойт. Ошо менен катар эле айыл чарба продукцияларын өндүрүүдөгү ар кандай пестицидтерди колдонууну, мал чарба азыктарын өндүрүүдөгү ар кандай дары-дармектерди колдонууну тартипке келтирүү, таштандыларды кайра иштетүүнү колго алуу жана дагы башка айлана чөйрөнү, жан-жаныбарларды коргоого тиешеси бар маселелер талкууга алынды. Кен байлыктарды иштетүү үчүн жайыт жерине салынган курулмалар ал жердеги иштер аяктаган соң токтоосуз бузулууга тийиш. Бул тууралуу агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүктүрүү боюнча комитетте айтылды. Анда жайыттар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү сунушталып, биринчи окууда колдоо тапты. Өткөн жылы жайыттар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилип, жайыт жердеги кен байлыктарды иштетүү үчүн ал жерди трансформациясыз эле берүүгө уруксаат берилген. Мындай кадам ишкерлерге жеңилдик катары бааланган. Бирок ал жерде мындай бир кемчилдиктер бар экени ошол иш жүзүндө иштеп келгенде көрүндү. Ал кемчилдиктер ошол кенди иштетип атканда сөзсүз түрдө ага инфраструктура куруш керек экен, жол куруш керек экен, суу алып келиш керек экен, свет тартып барыш керек экен, атайын складдарды коюш керек экен. То есть ал жердеги бул жумуштар уруксат берилбей калган да. Бул мыйзамга ылайык жайыт жерлердеги кендерди иштетүүдө ал жерлерге жеңил типтеги курулмаларды салууга уруксаат берилген. Бирок кендерди иштетип бүткөн соң ал имараттар кайра бузулуусу керек. Ушул жеңилдетилген типте курулган объектилердин баардыгы сноско кетилет, мындай бузууга
кетирилет дегенди кошуп жазып койбосок, себеби кийин баягы азыркы мезгилде дагы ошондой мындай талаш тартыш пайда болду. Курулуп калган жерлерди снос кылыш бул сот аркылуу болуп атат. Ошондуктан бул мыйзамда мүмкүнчүлүк болсо ушуну камтый кетсек. Жайыт жерде турган гендерди иштеткен кен казуучулар жер үчүн болгон төлөмдөрдү айыл өкмөттөрүнө төгүп беришет. Жер жайыт комитеттики болгону менен аларга эч кандай каражат ыйгарылбайт. Булар лицензиясын алып көзгөлгө мамлекетке төлөп атпайбы? А жайыт моунча бир 2 гектар, 5 гектар жайыт булардын караманы кетти 5 жылга. Мунун эмесин во время пользования эмесин жайыт комитетине төлөйбү булар дагы какие-то суммы. Ал положенияны ошо 192 токтом менен бекитип айыл өкмөттөргө берген. Айыл өкмөттөр ошол кен иштеткендер менен атайын келишим түзүп, ошо келишимдин негизинде атайын төлөмдөрдү алышат. Ал айыл өкмөттүн бюджетине түшөт. Пайдаланылган жерлерди кайра калыбына келтирүү иштери талап кылынат. Бирок ал жерди ким калыбына келтирет деген суроо бар. Ситуация болгон убакта ага атайын бир акча каражат чогулат да. Ошо акча каражаттары кандай чогулуп, кандай тартипте ошол жергиликтүү бийлик аткарабы, ошолор тартиптери сакталганбы? Же аталган ишканалар аткарабы? Ошол тартиптер сакталганбы? Рекультивациянын тартиби бар өзүнүн. Рекультивационный фонд бар. Алар ошо фондко акчаны төгүп коюп, кийин бүткөндөн кийин кайра калыбына келтириш керек. Жыйын соңунда бир катар талкуулардан соң аталган мыйзам долбоорун комитет мүчөлөрү жактырды. Кыргыз алтын компаниясын холдинг кылуу демилгеси көтөрүлүүдө. Анын максаты чыгаш алуу жактарына инвестиция тартуу. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетте Кыргыз алтын компаниясынын 2018 жылдагы ишинин жыйынтыгы тууралуу маалымат угулуп жатканда компаниянын башчысы Алмаз Алимбеков билдирди. Комитет төрагасы Кожобек Рыспаевдин айтуусунда Кыргыз алтын ишканасы өзүнө жүктөлгөн милдеттенмелерин так аткара алган жок. Депутат ошондой эле Киреше табуу бөлүмүндө чарбалык иштер так аткарылган эмес деген ойдо. Тармактык комитет мүчөлөрү укук коргоо органдарына Кыргыз алтын компаниясынын иши боюнча айрым маалыматтарды текшерип, 10 апрелге чейин анын жыйынтыгын маалым кылуу тапшырмасын берди. Ошондон кийин бирдиктүү чечим кабыл алынып, компаниянын ишине тийиштүү баа берилбекчи. Мурункусунда дагы иштесинчи деп токтотуп калганмын. Эми кечке эле токтото бересиңерби? Анда давай дагы токтотолу, иштесин, көрөлү. Ушул эле жыйынтык менен келет. Өндүрүштү, производствону өздүрүш керек. Өзгөн жок эч кандай. Адаттагыдай эле ар кандай маселелерге арналган саатта эл өкүлдөр толгон токой көйгөйлөрдү аткаруу бийлигине жеткирет. Бул саам депутаттар чек ара маселесин чечүүнү көтөрдү. Жетекчилердин айынан ири ишканалар банкрот болуп, мамлекетке миллиондогон сом зыян келип жатканын, мамлекеттик ипотеканын кымбаттыгын айтышты. Кененирээк кийинки сюжетте. Эл өкүлү мындан бир ай мурун суу, жол, шагыл алуу маселелеринен улам чек арада чыр чыгып кетиши мүмкүндүгүн өкмөткө эскерткен. Өкмөттүн өкүлүнө мен дагы бир жолу кайрылып кетем. Силер баягы өрт өчүрүүчүлөрдүн ролун аткарып калдыңар да. Бир ай мурда мен ушул жерден айттым эле, эртең башталат ушул көйгөй. Суу маселеси, жол маселеси, шагыл маселеси, болбогон шагыл маселеден чыкты. Дагы бир жолу мен ошо вице-премьер же ушул тиешелүү погранслужбанын жетекчилери ошол негизги биздин чечилбеген аймагыбыз ушу Баткен облусу, ошол жака көчүрүп, ошол жерде олтурсун алар. Кайракы жерлерге турак жай курууга жер бөлүү маселеси ушул кезге чейин чечилбей жаткандыгы сынга алынды. Жерлер убагында трансформация болбой, ал сугат жер боюнча маселе жок. Ага эмес. Кайрак же болбосо кандайдыр бир үйлөрдү куруп жайгаштыруу боюнча айыл жерлериндеги жер маселесин чечүү маселесиндеги бир топ кайрылуулар болуп, бүгүнкү күнү ал маселелер өкмөттө турган боюнча турат. Нарын районундагы Чет Нура айыл өкмөтүндө 300 гектар жерге сугат суусу жетпей келүүдө. Айылдан 300 гектар сугат жер бар, бирок суу жетпейт ал жерге. Эл кыйынчылык тартууда. Бул жерге союз мезгилинде 1960 жылы канал курулган. Азыркы учурда канал керектен чыгып калды. 2017 жылы суу чарба департаментинен келишип, бул жерге канал лоток курууга болбойт. Бул жерди болсо насостук станция куруш керек деген чечим чыгарышканда, эл өзү 300 000 сом чыгарышып, жанагы насостук станциянын проектисин түзүшкөн. Ушу маселени чечип бербесек мына 300 гектар жерге суу барбай атат. 300 гектар жерге. Эл аябай кайрылып жатат, суранып атат.
Депутат орто кесиптик окуу жайлардын мугалимдеринин айлыктарын көтөрүү зарылдыгын билдирди. 2015 жылдын өкмөт тараптан бир нече багыттагы окуу жайлардын окутуучуларынын айлык маяналары көтөрүлгөн. Бирок ошол эле учурда тилекке каршы эмнегедир орто кесиптик окуу жайлардын окутуучуларынын айлык маянасы көтөрүлгөн эмес. Колуна болгону айлыгы 4600 сом тиет. Начислениясы 5500 сом болсо. Алмаз Акунович, ушул маселени контролго алып, конкреттүү түрдө чечип бериңиздер. Даун синдрому менен ооруган балдардын ата-энелерине ар тараптан көмөктөшүү сунушу эл өкүлү тарабынан айтылды. Аутистер, дауна оорулар менен ооругандар, балдар бар да. Ошолордун ата-энелери айтып атышат да, биз алардан чыкпай, жумушка бара албай, вообще башка же конокко бара албай, мектептерге, жөнөкөй мектептерге бара албай, бала бакчаларга бара албай, үйдө эле отурабыз деп атышат да. Аларга атайын, мисалы ай сайын аларды чакырып, психологический мындай тренинг кылып, мындай разъяснение кылып, же эс алууга алып барып, ушундай мероприятияны биз кылсак, мен ойлойм, тура эле болот да. Мамлекеттик ипотеканы 4%га түшүрүү боюнча долбоорго өкмөт маани бербей келүүдө. Ал эмес, 10 күн эмес, 2 ай өтүп кетти арадан, бир дагы жыйынтык жок. Сиздер аны госипотека компаниясынын өзүнө тапшырма бербей, Замир Марипаевич өзүнүн алдында бул жумушту карабаса, себеби ал жерде госипотеканын маржасы боюнча сөз кеткен. Маржасын алуу боюнча сунуштар кеткен. Ошондуктан булар өздөрү кызыктар болбойт. Ал эми 200 000 сомдун тегерегинде айлык алган мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилери ортомчулук гана кылып жатат. Ар бир маселеге бизге мындай маани берилсин. Бизге премьер-министрдин деңгээлинде маани берип бир чечим кабыл алышсын. Бул жакта жөнөкөй эл кыйналып атат. Жана 2 жана 4% кошумча төлөп. Мына айыл чарбасына деле кредиттер берилип атат. Бирок ал жерде ортомчу компания болгон жок да, туурабы эле мамлекеттин бюджетинен тууру эле банктар таркатат да, туурабы. Ошондуктан мен ойлойм, бул нерсени деле ошондой схемага өтүш керек, же бир бөлүм ачыш керек, же 0,5%га түшүрүү керек алардын маржасын. Электр энергияны көзөмөлгө алган ишканалар элден мыйзамсыз төлөмдөрдү алууда. Кече таласта электр энергияны төлөй албай эмне болду? Апасы менен кызы кайтыш болду. Мына Кыргыз энергия холдинг компаниянын жетекчисинин айлык жөнүндө да бир топ сөз болду. Өкмөт тарабынан ошо айлык жөнүндө эч кандай чаралар көрүлгөн жок. Кийин мен дагы ыкчам түрүндө Жалал Абад электранын жетекчилеринин айлыктарын да алдым. Мына айлыктар, генеральный директордун айлыгы октябрь айында 61 000 сом алат, ноябрь айында 122 000 алат, декабрь айында 144 000 сом алат. Орточо бир айда 109 000 сом айлык алып атат. Бул кандай бул? Бул жерден элден биз значит мыйзамсыз төлөмдөрдү алып атабыз, өздөрүнө айлык төлөп атышат, алып атышат. Тоолуу айылдарда мобилдик телефондор иштебей, атамекендик телеканалдар тартпай катып калууда. Телефондор иштебейт. Бир жерде иштесе, бир жерде иштебейт. Мен өткөндө бул маселени айткам. Телевидениянын дагы иштебейт. Немеге Өзбекстанга жакын болгонуна байланыштуу, жакын айылдарда, чегарага жакын айылдарда биздин программалар көрбөй катып калып атат да. Цифровой. Жакшы иштебей атат. Биринчи программаны көрө алышпайт. Башка мына биздин программаларды көрө алышпайт. Иштеп баратып эле 1-2 саат иштейт да, анан кийин кайра катып калып атат дейт. Ден соолук кербени долбоору үчүн Евразия өнүктүрүү банкы $2 миллион грант бермей болууда. Бул $2 миллион 2 медициналык жардам көрсөтүүчү чоң унаалар сатылып алынат жана алыскы аймактарда калк саламаттыгы үчүн кызмат кылат дейт өкмөт өкүлү. Бирок грант акчага сатылып алынуучу унаалардын баасы көрсөтүлгөн эмес. Андыктан эл өкүлдөрүндө бүдөмүк ойлор пайда болду. Депутат Төрөбай Зулпукаров унаалардын ар биринин баасы $700 000 болушу мүмкүн эмес деп анын наркын тактоону тапшырды. Эми 2 автомобиль $700 000 болбосо керек. 2 автомобилден башка услугага канча акча,
Но работа деп атат, ага канча акча мындай тактап көрсөтө аласыздар? Ошондой эле гранттын эсебинен сатылып алынат делген медициналык жабдыктардын баасы дагы ачык көрсөтүлгөн эмес. Бир катар депутаттар сметаны так жазып келмейин, макулдашуу долбоорун күн тартибинен алып турууну дагы сунуштады. Бирок өкмөт өкүлдөрү өтүнүп, ратификацияга чейин унаалардын жана башка сатылып алынуучу каражаттардын баасын тактап келмей болду. Макулдашуунун долбоорун бюджет жана финансы комитети жактырды. Кыргыз-түрк мамлекеттик ооруканасын ачуу, биргелешип башкаруу, өткөрүп берүү жана медиктердин билимин Туркияда жогорулатуу тууралуу ратификациялык мыйзам долбоорун парламентте биринчи окууда жактырылды. Ага ылайык оорукананы эки тарап 3 жыл биргелешип башкарат. Эгер оорукана ишке кирсе, кыргыз медицинасына кандай көмөк көрсөтөт, кененирээк кезектеги репортажда. Эки тараптуу макулдашуунун алкагында Бишкекте ачылган Кыргыз-түрк мамлекеттик ооруканасын эки тарап биргелешип башкармакчы. 3 жылдан кийин түрк тарап оорукананын ишине байкоо жүргүзүү иштерин уланта берет. 3 жыл аралыгында башкы дарыгер түрк тараптан, ал эми анын орун басары кыргыз тараптан дайындалат. По соглашению в течение 3 лет будет управлять больницей турецкая сторона, 2 стороны, да? Космик Александрович. Главный врач будет с турецкого правительства назначено, и весь состав, да, там будет. Здесь главврач это будет гражданин Турции, его заместитель это гражданин Кыргызстана, финансовый директор гражданин турецкой стороны и заместитель будет кыргызской стороны. И по лечебным работам гражданин турецкий, заместитель кыргызский. Мындан тышкары мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарын башкарууда жана каржылоодо жаңы принциптер менен программаларды өткөрүп берүү жыл сайын 20 кыргыз дарыгерин Түркияда окутуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Депутат бул ооруканага иштөөгө чыныгы тажрыйбасы мол адистерди тартууну сунуштайт. Бизде эмгек акы көп болгон кезде эле тааныш билиш болуп кетет да. Ошол тууган урук деген, тааныш дегендей. Буну сиздер кантип отбирать этесиздер ал жерге алган доктурларды? Ал сынак кеңешинде 5 киши, төрага башкы дарыгердин орун басары, калганы ошо административдик финансовый аныктайт. Ошонун өзүнүн баягы процедурасы менен элди баягы кесипкөйлөр тандап алып келет. Бул жерде бир гана киши адистерди тандабайт. Ошолордун чечими негизинде анан баягы приказ долбоорлор кол коюлат да. Медициналык жардам сурап кайрылган адамдарга кызмат көрсөтө турган 72 жатып дарылануучу орун болмокчу. Бардык жарандар кезекке онлайн аркылуу катталууга мүмкүнчүлүк түзүлөрүн министр ишендирди. Заманбап диагностикалык жабдуулар коюлуп, кийин толугу менен мамлекетке өткөрүлүп берилет. Жөнөкөй адамдар кантип кезекке туруп ушул ооруканага дарылана алат? Кандай тартиби болот? Мисалы үчүн Баткен менен нарындан келди адамдар. Кантип кирет бул больницага? Поликлинический структура направления. Экинчиден жана биз бүгүнкү күндө жана кардиохирургияда деле льготный берип атпайбыз. Аны ошо онлайн режимге коебуз. Очередке туруп баягы бул жерде эми баягы плановый операциялар жазылат да. Ошону баягы өкмөт жагынан кайсылар каржыласак, ошолор очередке келген сайын келет. Эч кандай ал привилегированный эми, конечно, смотря кимдерди коесуздар, кандай жумуш алып барат, аны эртеңки күн көрсөтөт. Бирок сиздер маалыматты беришиңиздер керек да. Ал жерде бир өзүнчө бир кымбат эмес. Мына биз карап чыктык, мына $3, бир койка место $10 деп атат. Бул эми бүгүнкү күндө фактически ошондой болуп атат да. Бирок шарты 10 эсе, 20 эсе жакшы болгон турат да. Биз мына көрбөдүкпү кечеки видео материалдарда шарттары кандай. Бул бүгүнкү кездеги реальный эле тарифтер, бирок бирөөнүн чөнтөгүн эмес, ошол больницанын официалдуу түрдө кассасына түшө турган цивилизациялык метод менен иштей турган больница экенин бир мындай баштапкы бир прецеденти жаралып атат деп көбүрөөк маалымат берсеңиздер туура болот эле. Белгилей кетсек, түрк тарап дарыгерлерге эмгек акы төлөө үчүн $19 миллион бөлөрү каралган. Талкуудан кийин Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргыз-түрк достук ооруканасын ачуу, биргелешип башкаруу жана өткөрүп берүү боюнча ратификациялык мыйзамды колдоп берди. Билим берүү министрлиги тармактуу өнүктүрүү боюнча 20 жылдык планын кантип ишке ашырууда. Өнүгүү прогресс фракциясы кезектеги жыйынында 2040 жылга чейин саналган өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясындагы билим берүү тармагында жасалып жаткан иштерге саресеп салды. Фракция лидери Бакыт Төрөбаев билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү атап өттү. Окуу бала бакчадан башталат дегени менен 23% гана балдар мектепке чейин билим аларын статистика тастыктоодо. 1 класска 102 000 бала кабыл алынса, жогорку окуу жайдын 1 курсуна 29 000дей бүтүрүүчү же 28% кирүүдө. Мен ойлойм, финансовый ушуну сиздер
мындай жазып алсаңар, бул мындай цифра менен өтө мындай ойлоно турган, мен айтып аткан факт да бул. Стратегиядагы негизги багыт билим берүүнү санариптештирүү, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу экенин министрликтин өкүлдөрү билдирди. Ошондой эле мугалимдин айлык акысын көтөрүүнүн бир канча варианттары каралууда дешет алар. Айлык көтөрүлгөндө мугалимдин натыйжалуу иштешине көтөрүлүш керек да. Ошол дагы критерийлерди иштеп кошо берип жатабыз. Базалык ставкага так айтканда 1 саатына 10 сом кошулганда эле 1 миллиард 800 миң сом керектелет экен. Андыктан айлык канча суммага көтөрүлөрүн азырынча айтуу эрте, деди каржы министринин орун басары. Бүгүн орточо айлык мугалимдердики 13 миңдин тегерегинде болуп атса, анан биз чим-часкын көбөйткөндө эле 17 миң деген бул кийин ал айтканга да жооп бериши керек. Ошондуктан уруксат берсеңиздер, муну акырын бүткөндөн кийин ошол иштеп аткан Алтынай Сейитбекованын деңгээлинде иштеп атат. Ошол жумушчу топ ошодон кийин айталы. Анткени бул абдан чоң каражатты талап кылат, өзүңүздөр билесиздер. Окутуучуга татыктуу маяна берилбей, мугалимдик кесип ардакталбай калганы өкүнүчтүү. Тармактын өкүлдөрү мугалимдин статусун көтөрүүнү ойлонуп жатканын айтууда. Бирок кантип? Ал эми тармактагы кесиптик техникалык билим берүү дагы чоң мааниге ээ. Анткени менен кесиптик лицейлерди башкарууда коррупциялык элементтер бар экенин, окуу жайлардын базасы жакшырбаганын белгилеп, эл өкүлү Мирлан Бакиров кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин жетекчиси Таалайбек Чолпонкуловду сынга алды. Таптакыр талапка жооп бербейт деген статистика бар да. Ал статистикаңыз туура эмес. 10 жылда туура эмес деп сиз мени айта албайсыз. Мен аны массалык маалымат каражаттарынан алып айтканмын. Сиз баа бере тургандай мага бул жерде. Сиз эксперт эмессиз. Маалымат туура эмес де. Мен сизди чакырат элем, окуу жайны көрүп кетсең жакшы болот эле. 10 жылда биз 10 эмес 70 окуу жайдын базасын оңдодук да. 70%. Буюрса дагы калды да 30% окуу жай калды. Эмнесин эшик терезесин оңдодуңарбы? Жок, биз жаңы окуу куралдар, техника алынды, тигүүчү машинкалар алынды. Рахмат. Мунун баарын биз билебиз. Сырттан келген кредит, гранттардын эсебинен оңдолгону бар. Ошол эле мезгилде итке минип калган, ураганы турган лицейлер дагы бар. Бар. Туурабы? Жеке менчик бала бакча мектептерди өнүктүрүү үчүн алар салыктан бошотулган. Бирок айрым менчик билимканаларда 1 жылдык окууга 10 миң доллардан төлөнөт. Кымбат келишимдин баасын жөнгө салуу зарылдыгы белгиленди. Бирок ошонун контракттары муну айта турган болсок, ушул 10 миң доллар, 5 миң доллар. Депутаттар өкмөт өкүлдөрүнөн күткөн жоопту ала алган жок. Мындан улам фракция өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы боюнча билим берүү министрлигинин ишмердигин дагы карамай болду. Жогорку кеңештин бир нече депутаттары тынчтык митингдерин өткөрүү боюнча мыйзамды өзгөртүү сунуштарын берди. Буга 8 март күнү аялдар укугун коргойбуз деген феминисттердин фестивалынын башка нукка бурулуп кеткени себеп болууда. Каада салтка, улуттук баалуулукка каршы келген иш-чара болгонун айтып, маселени депутат Жылдыз Мусабекова делилгелеп парламенттин күн тартибине коюлду. Окуя боюнча Ички иштер министрлиги УКМКнын Бишкек мэриясынын өкүлдөрүнүн маалыматы угулду. Эл өкүлү Тазабек Икрамов ал иш-чарага чет мамлекеттерден келген провокаторлар катышканын белгилеп, алар жазага тартылабы деген суроосун койду. Учурда юристтер мыйзамды изилдеп жатканын, эгер мыйзам бузуу аныкталса, Бишкек мэриясы митингдин уюштуруучуларын сотко бере турганын, ниеттенип жатканын Борбордук мэриянын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев билдирди. Укук кылмыш тартиби ошого биз протоколдук тапшырма берсек, мына азыр укук коргоочулар, күч органдар айтып атат, мыйзамдын чегинде иштедик, биздин колу бутубуз байлануу депчи. Кандайдыр бир батыштын эпкини бизге өзүнүн саясатын таңуулабаш үчүн мыйзамдарды жазып, ошону алып келип, биз ошол мыйзамдарга карата иш жүргүзөлү. Улуттук гвардиянын тутумунан ички аскерлер бөлүмүн чыгарып, Ички иштер министрлигинин курамына киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Күч түзүмдөгү өзгөртүүлөр боюнча эл өкүлдөрүндө суроолор көп жаралууда. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. 2014 Ички аскерлер бөлүмү Ички иштер министрлигинин улуттук гвардиянын курамына өткөрүлгөн. Эми 4 жылдан кийин аны кайра ИИМге тагыраагы 2200 аскерди берүү мыйзамда көрсөтүлүүдө. Ал эми 2018 жылы
жылдын 10 сентябрында мамлекет башчысынын жарлыгы чыгып, анда ошол ички аскерлерди Ички иштер министрлигине кайрадан берүү, кайрадан түзүү боюнча жарлыгы чыккан. Ошондуктан бул долбоор жарлыкты ишке ашыруу алкагында ошондой эле Кыргыз Республикасынын ички коопсуздугун, жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин коргоо боюнча коомдук тартипти, инсандын жана коомдук коопсуздугун камсыз кылуунун мамлекеттик тутумун өркүндөтүү максатында иштелип чыккан. Мамлекет тарабынан ашыкча каражат кетпей, алардын штаттык орду ошол боюнча эле кайра өтөрү маалымдалды. Азырга канча кетет? Ошол бөлүнгөндө баягы внутренний войсканын бюджети өзүнө кетти? Ошол боюнча эле биз ошол учурда эмнелер берилген болсо, биз кайрадан ошолордун баарын кайта артка алабыз. Буга чейин ички аскерлердин кызматтык ордун дайындоону мамлекет башчыгына чечип келген болсо, бул мыйзам долбоору менен мындай укук өкмөт башчыга өтүүдө. Мен сунуш кылат элем сиздерге. Мурункудай кылып эле тартипти бузбай, структураны бузбай мамлекет башчысына беришибиз керек. Мамлекет башчысы дайындаш керек, мамлекет башчысы кызматтан бошотуш керек. Талкууда эл өкүлдөрү ички аскерлерге бөлүнгөн бюджеттик каражаттарды, ички аскерлер кандай уставтын негизинде иш алып барарын такташты. Бөлүк иштей баштагандан баштап бюджеттен кошумча каражат кетеби, кетпейби? Учуру келгенде бул кетет деп ойлойм. Себеби бул бардык мыйзам кабыл алынгандан кийин. Себеби дегенде баягы алардын кийим кечеси, каражат баягы камсыздоо, материалдык, техникалык жактан өз учуру келгенде мен ойлойм каралат деген. Ошондой эле мекемелерди кайрадан карап чыгып, ремонттоо, капиталдык ремонт жүргүзүү. Бул ички иштер министрлигинде аскери бөлүктөрүнө кызмат кылган, ал аскерби, же ички иштер министрлигинин кызматкери мыйзамына киреби? Азыр ошону түшүнбөй атышат биздин кесиптештер. Айтпайчы, азыркы ички аскерлердеги кызмат кылып аткан офицерлер бул ички аскерлер офицери болот. Аскерлер? Аскерлер болот аталат. Аскерлер дагы ички аскерлер аскери, офицерлери ички аскерлер офицери болот аталат. Коргоо министринин уставына баш ийеби же өзгөчө? Коргоо министринин уставына баш ийет. Аскерлердин милдети тынчтыкты сактап, коопсуздукту камсыздоо, маанилүү өзгөчө кырдаалдар абалында күзөткө туруу, ири мамлекеттик мекемелерди коргоодо керектелет. Аскерлер ички аскерлерге бир топ ички саясий иш-чараларды коргоо, көзөмөлдөө берип атасыңар. Бул кандай болот? Биз коомдук тартипти сактоодо ошондой эле конституциянын башка да беренелери бар. Жок, изилдөө иштерди берип атасыңар. Документ текшерүү боюнча эл топтолгон жерде аралашканга укук берип атасыңар. Бул конституцияга дал келеби? Конституцияга дал келет. Ошол эле учурда конституциянын башка беренелери дагы бар. Аны менен катар ошондой эле бул мыйзамга дагы биз статуста берилип атабыз. Ички иштер аскерлеринин ички аскердин, аскер кызматчыларын, алар ички иштер органдарынын милдеттерин аткарууда ички иштер органдарынын кызматынын статусу жайылтылат деп. Жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Жогорку кеңеш быйыл 350 түп эмен дарагын экти. Аптанын соңунда өлкөдө жалпы республикалык ишембилик өтүп, ага парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков, депутаттар, Жогорку кеңештин аппаратынын кызматкерлери катышты. Шаар бийлиги Жогорку кеңешке быйыл Эркиндик бульварынан Чүй чоң көчөсүнө чейинки аралыгын бөлүп берген. Эл өкүлдөрү бөлүнгөн жердин аянтын тазалап, иретке келтирип, 350 түп эмен багынын көчөттөрүн отургузду. Эл өкүлдөрү бир бак тиксең 1000 соо баласын деп жалпы журтту жашылдандырууга үндөдү. Бишкек шаарында бир көрк чыгарып турган жакшы биздин ушул бак дарактардан болот деген тилекти айткым келет. Жаздын бир күнү бир жылга тетедейт биздин дыйкандар аракеттерин кылып, жер айдоолор башталып, уруктар себилип атат. Чын ниет менен кылынган иштердин бардыгы Кудайым Алла таалам колдоп күзүндө өзүрүн көрөлү деген ниетти айткым келет. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин демилгеси менен бир көчөт акциясы өттү. Ага парламенттеги, шаардык кеңештеги депутаттары, партиянын мүчөлөрү жана шаардыктар катышты. Акцияда депутат Төрөбаев Бишкекте абанын булганышынын негизги фактору автоунаалар экенин айтып, бардык айдоочуларды жылына жок дегенде бирден көчөт тигүүгө чакырды. Демилгени аймактардагы көптөгөн шаарлардын тургундары колдоп, алар дагы өз каласына көчөт отургузушту. Ойлойм, сиздер дагы автоунун ээси катары бул эстафетаны колдоп, эртеңби же башка күнү ушу сиздер дагы үйдө болобу же көчөдө болобу бир терек тигесиңер деп Бишкек шаары үчүн.
Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Манастаану институтунун студенттери менен жолугушту. Жолугушууда билим берүү тармагындагы көйгөйлөр жана ооз-эки чыгармачылыкты өнүктүрүүгө байланышкан маселелер талкууланып, фракция лидери студенттердин бир катар суроолоруна жооп берди. Учурдагы саясий экономикалык жагдайга токтолгон депутат өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформалардын ийгиликтүү жыйынтыкталышы үчүн талыкпаган эмгек жана убакыт талап кылынарын кошумчалады. Депутат институттун окутуучуларына жана алдыңкы студенттерине Манас эпосу боюнча китептерди белекке берди. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев дагы студенттер менен жолугушту. Элекүлүү маалымат айдыңы жана интернет өнүгүп жаткан мезгилде англис тилин билүү аркылуу дүйнө таанууга, билим алууга кенен мүмкүнчүлүк түзүлөрүн билдирди. Жолугушууда элекүлүү жаштар менен эркин пикир алышып, алардын сырттан алынган насыялар, ички дүң продукциянын өсүшү, жумушсуздук, экология, айыл чарба, кадр жана башка социалдык маселелер боюнча суроолоруна жооп берди. Я хочу, чтобы у вас было модно это знать 3 языка. Вот модно, английский язык. Если вы английский язык будете в совершенстве владеть, это вам окно в мир. Эрдик эч качан унутулбайт. Советтер Союзунун баатыры улуу атамекендик согуштун катышуучусу Тукубай Тайгараевдин эрдигин чагылдырган баатыр баяны көркөм тасмасынын алгачкы кадры тартылды. Ага жогорку кеңештин бир катар депутаттары да катышып, кино тасманын мыкты деңгээлде жаралышына ийгиликтерди каалашты. Фильмде Тукубай Тайгараевдин согуштагы каармандыгы, кантип эсирдин баатыры болгондугу баяндалат. Тукубай Тайгараев 19 жашында согуш апаатына сапар алат. Алгач Россиянын шаарларында кызмат кылып, андан соң Прибалтика фронтунда 219-аткычтар дивизиясын жетектеген. 1944 жылы Лудзинский районунда душмандардын курчоосунда калып, баатырларча курман болот. Ушул согуш болуп атканда командири Ахметалин деген каза болуп, андан кийин командование ушул Тукубай Тайгараев өтүп, эң артында октору түгөлүп, эч нерсе калбай калган. Анан бир офицер, 4 немистин солдаты келип курчоого алганда, өзүнүн гранатасын, кольцасын тартып алып, өзү жардырып жиберген экен да. Көркөм фильмдин жаралуу ниети Тукубай Тайгараевдин эрдигин даңазалоо болуп саналат. Себеби бул адам кыргыз тарыхына кийинчерээк кирип, калың журт жакшы кабардар эмес. Биздин ошол баатырыбыз убагында кылган баатырлыгы даңталбай калып, мындай бир көмүскөдө калып, жакшы билбей, эл журт билбей калып, окуу куралдарына кирбей калган. Ошон үчүн мунун фильмин тартып, мунун мындай бир тарбиялык жактан, мындай бир балдарга тарбиялык жактан көрсөтөлү, жаштарга көрсөтөлү, ушундай бизде эл жерин, экенди коргогон кандай болот, ошо баатыр деген кандай болот экендигин ошону көрсөтөлү деген ойдо ушу фильмди тарталы деп чечтик. Эл баатырларынын мындай таризде эскерилиши келечек муунга мурас болуп, жаштар өткөн замандын өз каармандары менен сыймыктанып жүрүүсүнө өбөлгө болот. Бул чыгарма менен гана токтоп калбастан келечекте көркөм фильмдерди чыгарып, ушул эле Тукубай Тайгараевдин аты билинбей калып кеткен буну мектеп программаларына киргизип, ошол жерде биздин келечекте окуп аткан мектептеги балдарыбызга кандай биздин баатырлар болгон, ушу патриоттукка, мекенчиликке ушундай бир окутуп, ушуну тааныштырып койсок, келечекте өтө жакшы. Кино тартуучу топ кызуу даярдыкта иш алып барышууда. Ал эми баш каармандын образын жараткан актер атайын кастингдин негизинде тандалып алынган. Баатыр адамдын ролун чагылдырып атканыма мен да абдан кубанычтамын. Баатыр тайманбас ошол чында ошол патриот, намыстуу, аябай эбегейсиз кыйын зор киши болгон өзү. Азыр башкы каармандын ролу тийип атканда мен абдан кубанычтамын. Тасма жакынкы кошуна өлкөлөрдө, Россиянын шаарларында жана баатыр кайтыш болгон Латвияда тартылат. Кино жарыкка чыкса, коңшу элдер менен болгон мамилени жакындатат. Менимче ушул тасманы жакшылап биз тартсак, Кыргыз мамлекети менен башка мамлекеттердин ортосундагы достукту чыңоого, себеби дегенде бул фильмде 8 улуттун өкүлү катышкан взводдо болот экен да, ушул баардыгы каза болуп, бир гана Андронов деген түрү калып, ошол айтуусу менен алардын эрдиктери чагылдырган китепте. Кино тасманын жаралуусун Баатыр төрөлгөн Сузак районунун тургундары жана эл өкүлдөрү демилгелеген. Тартуучу топтун билдирүүсүндө көркөм фильмдин бет ачаары 9 май улуу жеңиш күнүнө пландалууда.
Жогорку кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган берүү ушуну менен жыйынтылыкталат. Ушул жана башка парламент кабарлары менен кеңеш KG сайтынан биздин расмий YouTube, Facebook баракчабыздан таанышыңыздар. Берүүнү мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.